Артем Новиков жаңы кызматка дайындалды. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы болуп Артем Новиков дайындалды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен кабарлашты. Маалым болгондой, фонддун уставынын 8-беренесине ылайык Азиз Алиев Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы кызматынан бошотулду. Анын ордуна биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 3 жылдык мөөнөткө Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы кызматына дайындалды. Тийиштүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Сентьяра Голдтун жетекчилиги өлкөдөн чыгып жатып, бардык программаны жаап салган. Бөлтүрүк. Кыргызстандан күтүүсүздөн чыгып кетишкен Сентьяра Голд жетекчилиги жана Кумтөр Голд компаниясынын мурдагы жетекчилери компаниянын глобалдык маалымат технологиялар тутумунун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу чараларын көрүшкөн. Бул тууралуу Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк билдирди. Ишканадагы жана Кумтөр кениндеги абал тууралуу билдирүү жасагым келет. Кечээ мен Алтын кенинде болуп, компаниянын жыаматы менен жолуктум. Бүгүн биз Кыргызстандан күтүүсүздөн чыгып кеткен Сентьяра Голд жетекчилиги жана Кумтөр Голд компаниясынын мурдагы жетекчилери компаниянын глобалдык маалымат технологиялары тутумунун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу чараларын көрүшкөнүн расмий түрдө билдиребиз, деди ал. Бөлтүрүктүн айтымында алар КГКнын бардык кызматкерлеринин дүйнөлүк маалыматтык технологиялар тутумуна кирүүсүн түздөн-түз жаап салышкан. Биз ишкананы башкарган LPS программасы тууралуу айтып жатабыз. Жабдуу техникалык тейлөө, финансы бөлүмү, бардык кампалар, байытуу фабрикасы, инженердик жана башка бөлүмдөр сыяктуу бардык бөлүмдөр аталган программа аркылуу иштеген. Бул программасыз иштер абдан татаалдашат жана бардыгы кол менен аткаруу режимине өттү. Андан тышкары кардарларды башкаруу, иштин графигин киргизүү үчүн ArmSoft программасы менен кызматкерлер тууралуу бардык маалыматтар жабылган, деди Бөлтүрүк. Эскерте кетсек, 17 майда Жогорку кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, Кумтөр Голд компания ишканасына тышкы башкарууну киргизүүнү колдошкон. Кумтөрдүн тыштан башкаруучу жетекчилигине Теңиз Бөлтүрүк дайындалган. Кыргыз мушкери Дастан Шарчеевди Тажикстандын Умет Музофирбеков аттуу мушкери беттешке чакырды. Бул тууралуу мушкер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жасап, карьерасындагы мыкты беттештери менен бөлүштү. Кыргыз мушкери Дастан Шарчеевге кайрылуу жасайм. Тажикстандын чыныгы уулунун чакыруусун кабыл ал. Тандоону өзүңө калтырам, деди тажикстандык мушкер. Буга чейин кыргыз мушкери тажикстандык мушкер беттешке чакырганын айтып, аны менен беттешүүгө даяр экенин билдирген. 2 жума мурун кызматка дайындалган министр пара алып жатып кармалды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдө пара алып жатып кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Азамат Дыйканбаев 5 майда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санариптик өнүктүрүү министри болуп дайындалган. Равшанбек Сабиров Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтында жайгаштырылган. Равшан Сабиров 2020 жылы Мекенчил партиясынан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Садыр Жапаров Сентьяранын кысымына туруштук берсе, анда ал эң мыкты президент болот, деди 19 майда Назар Ньюс маалымат агенттигине экс-депутат Рамазан Дырылдаев. Рамазан агай, баланча премьер түзгөн келишимде Кыргыздын кызыкчылыгы эске алынбаптыр. Түкүнчө макулдашууга кол коюлганда Сентьярага артыкчылык берилиптир деп эле ызылдап жатабыз. Неге ошол нерсенин баары учурунда айтып, убагында баа берилген эмес? Кумтөр маселеси дайыма президенттердин көз карашына байланыштуу болгон. Ошон үчүн президенттер бийликте турган мезгилинде болушунча жеп, ичишип, мамлекеттик кызыкчылыкты эстен чыгарып, Сентьярага артыкчылык берген келишимдерге кол коюлган. Кечеги депутаттык комиссиянын корутундусунда президенттер жана премьер-министрлер чыккынчылыкка тете иш кылышканы деп тура баа беришти.
Чынында илимдүү делген Акаев кыргыз эли үчүн душман кылбай турган кадамдарга барган. Азыр ал ар кайсын айтып актанганы менен кийинки президенттер дал ошол киши баштаган жол менен кетишип, жыйынтыгында кумтөр мышык ыйлай турган абалга кептелип, болуп көрбөгөндөй экологиялык зыянга учурады. Жыйынтыгында экологиялык катастрофага жол бере турган абалга кептеп коюшту. Жаңы бийлик экологиялык зыянды жоюп, экологиялык катастрофаны алдын алышы керек. Садыр Жапаров туура кадам таштадыбы же калпыстыкка жол берип койдубу? Президент Садыр Жапаров кумтөрдөгү алешемдиктерди ачыкка чыгарып, Сентиаранын былыгын, мыйзамсыз иштерин ашкерелеп туура кадам жасады. Бул сапар депутаттарда мактоого арзыган иш кылышты. Эми президент тактикалык жактан жаңылбаса, утуш бизде болот. Себеби бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзүндө экология чоң маселеге айланды. Анткени саясатта, экономикада баары экологияга байланыштуу. Ошон үчүн биз эл аралык сотто экологияга басым кылып, кумтөр кенин иштетүүдө коррупциянын орун алганын далилдешибиз керек. Айтайын дегеним, коррупцияда чоң кылмыштардын катарын толуктайт. Ошондой эле эл аралык соттон утулбаш үчүн батыштын системаларын жакшы билген адистер менен кызматташышыбыз керек. Анткени биздин күч органдардын имиджи эл аралык сотторду ынандырууга жетпей калышы мүмкүн. Айрым билермандар Сентиара менен күрөшүү оңойго турбасын, аларга тиш кайраганыбыз үчүн кысымга алынарыбызды кыйытып башташтыгы. Ал жагы бар, себеби президент чыны менен кыйын кырдаалга кептелди. Кыргызстанды тегеректеген мамлекеттердин баары Путинден баштап тоталитардык, коррупциялашкан мамлекеттер. Садыр Жапаров алардын кысымдарына туруштук берсе, анда дүйнөдөгү эң мыкты президент болот. Ошондуктан бөйрөктөн шыйрак чыгарбай баарыбыз президентке жардам берип, коррупциялык схеманын тамырын кыркканга, Сентиара менен кызматташкан коррупционерлердин бетин ачканга, адилеттүү башкаруу орногонуна кол кабыш кылышыбыз керек. Ичара бөлүнүп жарылбай биримдикте болуп, президентке дем күч берип, тикебизден тик туруп колдон келген жардамыбызды аябашыбыз зарыл. Кудай буйруса, аз-маз кыйынчылыкка туруштук берип, жакшылыктан үмүтүбүздү үзбөй турсак, Кыргызстан дүйнөдөгү мыкты өнүккөн мамлекеттердин катарына кирет. Анда ийгиликке жетиш оңойго турбайт. Ташиевде уйку жок болот. Бирок эл аралык аренада Кыргызстандын кадыры өсөт. Ташиев баарын мыйзамдуу кылса, чет жакта баш калкалап жүргөн Аскарбек Шадыевке окшогон коррупционерлерди дагы бере башташат. Булак Назар Ньюс. Тажикстанга АКШнын аскер базасы курулушу мүмкүн. АКШ бийлиги 20 мамлекетте аскер базаларынын долбоорун иштеп чыгууга дээрлик $250 миллион бөлдү. Тажикстанга АКШнын аскер базасы курулушу мүмкүн экенин РТ агенттиги АКШнын кургактагы күчтөрүнүн инженерлер корпусунун арызына шилтеме берүү менен билдирет. Документке ылайык Вашингтон жакынкы чыгышта жана Борбор Азиядагы 20 өлкөдө, анын ичинде Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркменстанда инфраструктурасы бар аскер базаларын курууга ниеттенүүдө. Объектилерге аэропорттор, унаа жолдору, ооруканалар, электр станциялары, суу менен камсыздоо тармактары жана башкалары кирет. Базалар перрондор жана учуп-конуучу тилкелер менен жабдылат. Долбоордо иштеп чыгууга АКШ өкмөтү $240 миллион бөлгөн. Подрядчиктер менен келишим 5 жылга түзүлөт. Бирок Вашингтондун пландары аткарылбай калышы мүмкүн. Америка иш жүзүндө бекемделбеген мындай билдирүүлөрдү биринчи жолу жасап жаткан жок. Эске салсак, 2004-жылы Тажикстанда Орусиянын чегинен тышкары эң ири 201 аскер базасы курулган. Мындан тышкары жакында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Тажикстанга болгон ис сапарында Ооганстан менен чек арада жаңы өткөрүү пункту курула тургандыгын жарыялаган. Ошентип Москва иш жүзүндө Душанбеге терроризмге, экстремизмге жана банки заттарынын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүүдө керектүү жардамдарды көрсөтүүнү уланта берет. Эске салсак, буга чейин The Wall Street басылмасынын Пентагондогу жана АКШ президентинин администрациясындагы булактары Вашингтон Ооганстандан чыгарылган аскерлерин Өзбекстан жана Тажикстанга жайгаштыруу үчүн бул өлкөлөрдө аскер базаларын ачууга ниеттенип жатканын жарыялаган. Билдирүүдө жаңы базалар террорчуларды ооздуктоого жана Ооганстандын өкмөтүнө жардам берүү үчүн керек экендигин белгиленген. Россия Кыргыз-Тажик чек ара маселесинин чечилишин башкаларга үлгү кылды.
Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстан менен Тажикстандын ич ара чыңалуунун курчуган баскычынан өткөнүнө Москва кубанычта экенин билдирди. Московский комсомолец басылмасынын жазганына караганда, эки тарап чек ара маселесин чечүүгө бар аракетин жумшап жатканын Россия колдоого алат. Постсоветтик аймактагы өлкөлөр үчүн мурдагы чечилбеген чек ара маселелерин такташууда бул жакшы үлгү боло алат, деп билдирди Сергей Лавров. Учурда Тажикстандын Борбор шаары дүйшөмбүдө ЖККуга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлигинин жыйыны өтүүдө. Ага Кыргызстандын ТИМ башчысы Руслан Казакбаев да катышууда. Булак ПК чекиткейчи.